Сегодня мы продолжим наш 8-й урок. Бүгүн биз 8-сабакты улантабыз. Буга чейин биз Мусанын чөлгө качып кеткендиги, ал жерден Муса Мидиандык буткана кызматчысына жолуккандыгы жөнүндө караганбыз. Муса өзүнүн чоңойгон үйүн таштап, чөлдөгү Итронун кызына үйлөнүп, анын койлорун кайтарган. Муса Итронун кызынан 2 балалуу болгон. Ошентип Муса ал жерге жайгашкандан кийин арадан 40 жыл өттү. Андан ары эмне болгондугун мен Чыгуу китеби 3-баптан окуп берейин. Муса Мидиандык буткана кызматчысы кайнатасы Итронун койлорун кайтарып жүрдү. Бир күнү ал койлорду алыс жактагы чөлгө айдап барып, Кудайдын тоосу Хорепке келди. Ошондо ага күйүп жаткан тикенектүү бадалдын арасынан, оттун жалынынан Теңирдин периштеси көрүндү. Муса тикенектүү бадалдын жалындап күйүп жатканын, бирок күйүп кетпегенин көрдү. Эмне үчүн бадал күйүп кетпейт? Барып бул укмуштуу кубулушту көрүп келейинчи, деди ал. Теңир анын көргөнү келе жатканын көрүп, бадал ичинен аны «Муса! Муса!» деп чакырды. Ал «Мен мындамын» деп жооп берди. Кудай ага «Бул жерге жакындаба. Бут кийимиңди чеч. Анткени сен турган жер ыйык жер. Мен сенин ата-бабаңдын Кудайымын. Ибрайымдын, Ыскактын, Жакыптын Кудайымын», деди. Муса бетин жаап алды. Анткени Кудайды карагандан коркту. Теңир мындай деди: «Мен өз элимди Мисирде тарткан азабын көрдүм. Башкаруучулардан кордук көрүп, боздогон үнүн уктум. Мен анын кайгысын билем. Ошондуктан мен аны мисирликтердин колунан куткаруу үчүн аны бул жерден алып чыгып, сүт менен бал аккан жакшы, кенен жерге, ханаандыктардын, хеттиктердин, аморлуктардын, периздиктердин, хибиликтердин жана жебустуктардын жерине алып баруу үчүн келдим. Ысрайыл уулдарынын боздогон үнү мага жетти. Аларды мисирликтер кантип эзип жатканын көрүп турам. Ошондуктан баргын, мен сени фараонго жиберем. Мисирден менин элимди, Ысрайыл уулдарын алып чык». Муса Кудайга: «Фараонго барып, Мисирден Ысрайыл уулдарын алып чыккыдай мен киммин?» деди. Ошондо Кудай ага: «Мен сени менен болом. Сени мен жибергенимдин белгиси мындай: сен элди Мисирден алып чыккандан кийин ушул тоонун үстүндө Кудайга ибадат кыласыңар», деди. Кудайдын Мусаны унутпагандыгы, анын чакырыгы эч жака жок болуп кетпегендиги абдан кызык. Мусанын чакырыгы жер үстүндө жок болуп кеткендей сезилсе дагы, асманда бекем сакталган. Бирок Кудай болсо өз тарыхын өз убагында жаратат. Эмне үчүн? Анткени Кудай «Мен өз элимдин азап тартканын көрүп жатам» деп айткан. Кудай эмне мурун көргөн жок беле? Муса Кудайга «Сен 40 жыл мурун кайда элең? Ошондо эле элиң азап чегип жаткан» десе деле болмок. Эмне үчүн Кудай ушунчалык көпкө күттү? Анткени алардын азап чеккенине 80, балким андан дагы көптөгөн жылдар өттү. Буга мындай түшүндүрмө бар. Жусуптун убагындагы жакшы фараонду билген эл, ысрайылдыктар, кайра жакшы фараон келип, жашоону мурдагыдай жакшы кылып өзгөртөт деп үмүттөнүп, балким күтүшкөндүр. Балким бул элдин азыркы тил менен айтканда банкта сактаган акчалары, мүлктөрү болгондур. Алар Мисирде көп убакыт жана бай жашашкандыктан булардан эч ажырагылары келген эмес. Эми болсо алар кайра жакшы мезгил келет деп үмүттөнүшкөн. Алар дагы деле Мисирден чыккылары келишкен эмес. Алар Мисирден чыгыш үчүн жакшы фараонду эч билбеген, көрбөгөн жаңы муун келиши керек эле. Мына ушул муун Мисирден чыгууга даяр болмок. Анткени бул муунду Мисирде эч нерсе кармабайт. Анткени алар Мисирде азап чегүүдөн башка эч бир жакшы нерсени көрүшмөк эмес. Ошондуктан Кудай Ысрайыл элин Мисирден кайсыл убакытта алып чыгышы керектигин билген. Анткени бул мезгил бышып жетилиши керек болгон. Фараон жана Мисир эли Кудайдын жазасына,
Ал эми Ысрайыл эли Кудайдын куткаруусуна бышып жетилиши керек болгон. Кудай мунун бардыгын кантип кылгандыгын биз көрөбүз. Муса болсо Кудайга мен муну кыла албайм деп жооп берген. Анткени Муса мен өз элиме качандыр бир кызмат кылам деген үмүтүн таптакыр жоготуп койгон эле. Муса Кудайга Кудай менден башкасын жибер, анткени мен кекечмин деп шылтоолорду издеген. Мен силерге бул диалогту өз сөзү менен айтып берип жатам. Кудай болсо Мусага мен сени менен болом деген. Муса болсо Кудайга мен фараон менен сүйлөшө албайм, мен чечен эмесмин деген ар кандай шылтоолорду айткан. Мына ошентип Муса Кудай менен көпкө соодалашып, акыры ал Кудайдын айтканына макул болгон. Муса Кудайга мен жакшы сүйлөй албайм, мен кекечмин дегенде Кудай ага адамга оозду берген ким деп сураган. Кудай Мусага сен сүйлөй турган сөздөрдү мен сенин оозуңа салып берип турам деген. Мен сени сага керек болгон бардык нерсе менен камсыз кылам деген. Ысрайыл элинде сүйлөөгө жөндөмдүү, чечен адамдар жок беле? Эмне үчүн Кудай ушул кекеч адамды тандап алган? Анткени Мусаныкындай жүрөк эч кимде болгон эмес. Мусанын жүрөгү Кудайга жаккан. Ал Кудайга жаккан момун адам болгон. Бул сапат Кудайдын алдында чечендиктен алда канча жогору турган. Ошондуктан Кудай Мусага мен сага керек болсо Арунду берем, ал сенин ордуңа фараонго сүйлөйт, бирок сен барасың деген. Ошентип Муса Кудайга моюн сунуп, өз үй бүлөсүн алып Мисирге барган. Албетте, Мисирде аны эч ким күткөн эмес. Ал фараонго келгенде фараон ага эл иштеши керек, элди азгырбай жана менин көзүмө көрүнбөй жогол деп кубалаган. Бул нерсе элге ого бетер оорчулук келтирген. Анткени фараон элге бош убакыт бербегиле, анткени алар жаман ойлоп башташат деп элге ого бетер оор жумуш бере баштаган. Алар кыш куюшканда аларга саманды бербегиле, саманды алар өздөрү чогултуп келишсин деген. Ошентип эл кыш куйганга саман чогултуш үчүн тарап кетишти деп жазылган. Мисирликтер аларга саманды бергенде алар канча кыш куйса, саманды өздөрү чогултканда дагы кыштын санын азайтпастан ого бетер көбөйтүшкөн. Ошентип аларды абдан кыйнап, абдан сабашкан. Кыскасы аларга абдан оорчулук түшкөн. Жана Муса мурда кандай абалга туш болсо, азыр дагы кайрадан ошондой абалга туш болду. Бир жагынан фараон аны кайра келсең өлтүрөм деп кубалап жиберген. Экинчи жагынан Ысрайыл аксакалдары ага сен бизге Кудай бизди куткарат деп айтпадың беле? Кана куткарганы? Тескерисинче сен келгенден бери бизге эки эсе оорчулук түштү. Сен эмнеге келдиң? Деп аны жемелешкен. Ушуга окшогон окуя мурда дагы болжол менен 40 жыл мурун болгон. Жана Муса эки оттун ортосуна, башкача айтканда кайрадан ушуга окшогон кыйынчылыкка туш болду. Ошол кезде ал качып кеткен эле. Эмне үчүн ошол кезде ал качып кеткен? Ал эми азыр качып кеткен жок. Анткени ал кезде демилгени ал өзү баштаган эле. Ал эми азыркы демилге Кудайдыкы болгон. Муса Ысрайылдарга бул нерсени мен ойлоп тапкан жокмун, бул менин оюм эмес. Бардык суроолоруңарды Кудайга бергиле деген. Анткени бул планды ким ойлоп тапса, ким демилгени колуна алса, ошол жоопкерчиликтүү. Кандай гана иш болбосун, ким демилгени колуна алып, ким баштаса, аны жоопкерчиликке тартышат. Ошондуктан Муса аларга бул демилге Кудайдыкы, ошондуктан бардык суроолоруңарды Кудайга бергиле деген. Муса өзү болсо Кудайга андан ары эмне кылышым керек деп сураганда, Кудай ага фараонго кайра барып менин элимди кое бер, эгерде кое бербесең ушундай жазалар болот деп айт деген. Мына ошентип Мисирде ушундай жазалар башталган. Бул жазалар фараон Ысрайылды кое бериш үчүн болгон. Кудай алгач Ысрайылды жазалап, тарбиялагандыгы абдан кызык. Анткени Кудайдын Ысрайылдын үстүндөгү колу алар үчүн абдан оор болгон эле. Мен буга чейин айтканымдай, бул кулчулукту жана сыноолорду Кудай Ысрайылга аларды бир нерсеге даярдаш үчүн берген. Жана бул нерсени фараон жана анын эли өздөрүнүн жыргалчылыгы үчүн колдонушкан.
Эми болсо Кудайдын Мисирдин үстүнөн болгон соту башталды. Жана бул соттун, бул жазанын Исраилга тиешеси болгон эмес. Кудайдын фараонго жана анын элинин башына салган 10 жазасы Исраилдин башына түшкөн эмес. Бул жазадан мисирликтер абдан кыйналышкан. Фараон абдан кыйналганынан аларды кеткиле деп уруксат берип, бирок жаза жеңилдей түшкөндө жүрөгүн катуулантып кайрадан кое берген эмес. Анткени ал буга али даяр эмес болгон. Ошентип акыры ал кое берет. Мен бул окуяны, акыркы жазаны силерге кыскача гана айтып берейин. Кудай Мусага бул акыркы жазадан кийин фараон силерди жөн гана кое бербестен, ал силерди кууп чыгат деген. Мен бул кызыктуу окуяны силерге окуп берейин. Мындай кызыктуу нерсе адамдардын дагы, Мусанын дагы оюна келмек эмес. Бул Кудайдын башынан аягына чейинки ою, идеясы болгон. Алар өздөрү бир нерсени ойлоп таппастан Кудайдын айткандарына гана макул болушу керек болгон. Мен 11-баптан бул окуяны силерге окуп берейин. Теңир Мусага мындай деди: Мен фараонду жана мисирликтерди дагы бир жолу жазалайм. Ошондон кийин гана ал силерди бул жерден кое берет. Кое бергенде да силерди бул жерден шашылыш кууп чыгат. Андан ары 4-аятта Муса фараонго айтып жатат: Теңир мындай дейт: Түн ортосунда мен Мисир жерин аралап өтөм. Ошондо Мисир жериндеги тун балдардын баары, тактыда отурган фараондун тун баласынан баштап, жаргылчак тартып отурган күңдүн тун баласына чейин өлөт. Малдын биринчи төлүнүн баары кырылат. Ошондо бүткүл Мисир жери боздоп ыйлайт. Мындай ый мурунда болгон эмес, кийинде болбойт. Ал эми Исраил уулдары жана алардын малы эч кандай зыян тартпайт. Ошондо Теңир мисирликтер менен ысрайылдыктардын ортосунда кандай айырма койгонун көрөсүңөр. Сенин кулдарыңдын баары менин алдыма келип тизе бүгүп, жетектеп жүргөн элиң менен кошо чыгып кет дешет. Мен ошондон кийин гана чыгып кетем деди. Анан Муса фараондон каарданып чыгып кетти. Теңир Мусага мындай деди: Мисир жеринде кереметтеримди көрсөтө беришим үчүн фараон силерди укпай койду. Муса менен Арун ушул кереметтердин баарын фараондун алдында көрсөтүштү. Бирок Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал Исраил уулдарын өз жеринен кое берген жок. Ыйык китепте фараон өз жүрөгүн өзү катууланткандыгы жөнүндө 5 жолу жазылган. Андан кийин Кудай анын жүрөгүнүн катууланышына жол берген жана ага мындан ары мүмкүнчүлүк берилген эмес. Ал мунун бардыгы Кудайдын иши, Кудайдын колу экенин түшүнүп турса дагы, өз жүрөгүн катуулантып Кудайга каршы чыккан. Андан ары 12-бапты окусак, Теңир Мисир жеринде Муса менен Арунга мындай деди: Ушул ай силер үчүн айлардын башталышы болсун. Ушул ай жыл ичиндеги айлардын биринчиси болсун. Демек алар үчүн жаңы убакыт, жаңы календар башталган. Исраил жамаатына мындай дегиле: Ушул айдын 10-чу күнү ар ким өз үй бүлөсүнө бирден козу камдасын. Ар бир түтүн бирден козу даярдасын. Демек мурункуга окшош бир окуя кайталанып жатат. Бул Кудайдын кол жазмасы, бул анын почерки. Ал козу кемчилиги жок 1 жылдык эркек мал болушу керек. Демек ал оорулуу, аксак же майып болбошу керек. Аны койдун же эчкинин арасынан тандап алгыла. Силер аны ошол айдын 14-түнө чейин сактап тургула. Аны Исраил жамааты кечкирээри менен сойсун. Эт жей турган үйдүн эшигинин 2 кашегине, эшиктин маңдайчасына анын канынан сыйпап коюшсун. Этин отко кактап бышырып, ачыткысыз нан жана ачуу чөптөр менен ошол түнү жеп бүтүрүшсүн. Андан эртең мененкиге калтырбагыла. Эртең мененкиге калганын өрттөп жибергиле. Ал эми анын сөөгүн сындырбагыла. Аны белиңерди курчап, бут кийимңерди кийип, таягыңарды колуңарга алып, шашылыш түрдө жегиле. Бул Теңирдин пасахы. Мен дал ошол түнү Мисир жерин аралап, Мисир жеринде жашаган адамдардын тунун, малдарынын биринчи төлүн жок кылам. Мисирдин бардык кудайларына сот жүргүзөм. Мен Теңирмин. Силер отурган үйлөрдөгү ошол кан силердин белгиңер болот.
канды көрүп, силерден кыя өтүп кетем. Мисир жерин кыйратып жатканымда, силердин башыңарга алаамат түшпөйт. Ошол күн силердин эсиңерде калсын. Ошол күндү түбөлүккө белгиленген майрам катары Теңирге арнап укумдан тукумга майрамдагыла. Демек алар бул козуну союп, анын канын эшиктеринин кашектерине сыйпап, жана алар үйлөрүнөн чыкпай отурушу керек болгон. Анткени түн ортосунда Кудайдын периштеси келет жана Мисир жериндеги бардык тун балдар жана малдын бардык туну өлөт. Бирок Кудайдын периштеси канды көрүп, ал үйдөн кыя өтүп кетет. Кудай Исраилди кыйроодон куткарыш үчүн абдан кызыктуу жолду ойлоп тапты. Бул кан жөн гана кан болгон эмес. Балким кимдир бирөө менин бир гана козум бар, мен аны сойбойм. Мен эшиктин кашегин жөн гана кызыл боек менен боеп коем. Кандай айырмасы бар? Экөө тең кызыл да деп коюшу мүмкүн эле. Кандай деп ойлойсуздар? Ал үйдөгү тун бала куткарылат беле? Албетте куткарылмак эмес. Анткени Кудай так жана түшүнүктүү көрсөтмө берет. Жана Исраил Кудай кандай айтса так ошондой аткарган, жана биз дагы Кудай кандай айтса так ошондой аткарышыбыз керек. Жана бул кан эчкинин, уйдун же кандайдыр бир жаныбардын каны эмес. 1 жашка чыккан эркек козунун каны болгон. Мунун өзгөчө мааниси болгон. Эмне үчүн? Ал учурда ысрайылдыктар мунун маанисин түшүнүшкөн эмес. Бирок кийинчерээк мунун руханий мааниси бар экендигин биз көрөбүз. Бул нерсе келечекте келе турган кимдир бирөөнүн сүрөтү сыяктуу. Ошондуктан эмне үчүн бул көрсөтмөлөрдүн майда чүйдөсүнө чейин аткарышы керек болгондугун биз кийинчерээк түшүнөбүз. Бул көрсөтмөнүн бир гана шарты алардын тун баласы жакшыбы же жаманбы анда эмес, а эшиктин кашегин козунун каны менен боеп коюу гана болгон. Алардын тун балдары өлбөш үчүн эшиктин кашектерин канга боеп коюш керек болгон. Бул жаман дагы, жакшы дагы иш болгон эмес, бул жөн гана белги болгон. Ал эми бул белги биз мурда билгенибиздей, кимдир бирөө менин ордума соттолду деген белги. Эсиңердеби, Авыл, Шет жана Нух күнөө үчүн жаза өлүм экендигин түшүнүшкөн. Жана Кудай менин ордума курмандыкты берүү менен менин күнөөмдүн кунун кимдир бирөө төлөй тургандыгынын белгиси катары берген. Бул курмандык бир нерсенин образы, көлөкөсү сыяктуу болгон. Ошол түнү Мисир жериндеги ар бир үй бүлөдө өлүм болгон. Бирок бир гана айырма бар эле. Эшиктеринин кашектерине кан сүйкөлбөгөн мисирликтердин үйүндө тун балдары өлгөн. Ал эми кан сүйкөлгөн ысрайылдыктардын үйүндө козулар курман болгон. Ошентип ар бир үйдө өлүм болгон. Бирок ысрайылдыктардын үйүндө орун басарлык өлүм болгон. Бул деген алардын ордуна козу курман болгон дегенди билдирет. Ошентип алардын тун балдары тирүү калган. Бул нерсени динчил адамдар эч бир түшүнүшпөйт. Алар Кудай кабыл алыш үчүн абдан жакшы адам болуш керек деп ойлошот. Бирок бул жерде тун балдардын жүрүм туруму жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Бул жерде бир гана шарт коюлган. Тун балдардын жүрүм турумун, иштерин, алардын жаман же жакшы иштерин көрүү эмес, эшиктин кашегиндеги канды көрүү. Мына ушундай белги болгон. Жана тун балдардын буга эч кандай тиешеси болгон эмес. Алар бир гана тил алчаак болуп, кыйратуучу периште келгенде өлүп калбаш үчүн үйдөн чыкпай отурушу керек болгон. Ошентип ошол түнү Мисирде бооздогон ый болду. Жана Кудай айткандай алар эртең менен ысрайылдарды кууй башташты. Фараон Мусаны чакырып, баарыбыз кырылып жок боло электе тезинен кеткиле деп кубалай баштады. Ошентип Исраил эли туруп Мисирден чыга баштады. Бирок алар адатта эл жүргөн, кербендер жүргөн жол менен эмес, такыр башка жол менен кетишти. Соодагерлер жана кербендер Аза жакты көздөй деңиз жээктеп кеткен жол бар эле. Бирок Кудай ысрайылдыктарды такыр башка жол менен чөл аркылуу алып өттү.
Кудай жетектеп Мисирден алып чыккан элдин саны балдар менен кошо эсептегенде 1 миллиондон ашык эле. Абдан кызыктуу нерсе, Муса илимдүү, билимдүү болсо дагы, Мисирдин бардык географиясын абдан жакшы билсе дагы, Кудай бул жол менен баралы же мындай кылалы деп Кудайга эч нерсе айткан жок. Балким ал жерди дагы жакшы билсе керек. Бирок ал Кудайга ушунча көп элди чөлдө кантип багабыз? Алар ушул чөлдө ачкадан өлүп калышса эмне болот деп Кудайдан сураган жок. Ал жөн гана Кудайга ишенди. Бул анын абдан таң калыштуу сапаты болгон. Муса өзү үчүн өлүп, өзүнүн билими, өзүнүн тажрыйбасы үчүн өлүп, Кудайга жол бериши үчүн Кудай аны менен көпкө иштеди. Мына Кудайдын максаты ушул болгон. Андай болсо, эмне үчүн Муса 40 жыл бою Мисирде жашап, Мисирдин бардык илим билимине ээ болду? Андан кийин эмне үчүн 40 жыл бою чөлдө жашап, алган билимин, илиминин бардыгын унутуп, Мисирден алган дипломунун пайдасы тийген жок? Ошентип арадан 80 жыл өттү. Жана мунун бардыгынын мааниси эмнеде эле деген суроо жаралат. Адамдык көз караш менен алганда мунун бардыгынын эч кандай мааниси жоктой көрүнөт. Мунун мааниси абдан терең. Анткени Мусанын мүнөзү калыптанган эле. Кудай Исраил элин Мисирден кулчулуктан алып чыгышы үчүн ал Мусанын мүнөзүн калыптандырышы керек болгон эле. Кудай Исраил эли менен чөлдө көптөгөн кыйынчылыктар болоорун билген. Бирок жок дегенде койчу менен, жол башчы менен эч кандай көйгөй болбошу керек эле. Ал Кудайга ар кандай суроолорду берип, Кудай менен талашып тартышпастан жөн гана ага баш ийиши керек болгон. Муса мына ушундай сапаттарга ээ болгон. Кудайдын айткандарын угуп, аны дароо аткаруу, мына бул чыныгы ишеним болгон. Ошентип Исраил эли Мисирден чыккандан кийин алар капканга түшкөн сыяктуу жагдайга туш болушту. Фараон эсине келип, эми биз үчүн ким иштейт? Бизге кулдар керек деп кайрадан жүрөгүн катуулантты. Ошентип ал бүткүл аскерлерин чогултуп Исраилдин артынан сая түштү. Бул кандай өзүнүкүнөн кайтпаган көк беттик. Ал эми исраилдыктар Кызыл деңизге жакын келишкен эле. Алардын оң жак сол жагы тоо. Ал эми артында кууп келе жаткан мисирликтерди көрүштү. Ошондо алар Мусага: "Эмне Мисирде көрүстөн жок беле? Сен бизди бул жерге өлтүргөн алып келдиңби?" деп боздоп жиберишти. Муса аларга: "Бул менин планым эмес болчу" деп ал кайрадан Кудайга кайрылды. "Кудай, алар боздоп жатышат. Биз эмне кылышыбыз керек? Кайсы тарапты көздөй багыт алышыбыз керек?" деди. Кудай ага: "Алдыны көздөй, деңизди көздөй баскыла" деди. Кудай Мусага: "Таягыңды деңизди көздөй сун" дегенде, Муса деңизди көздөй сунду. Ошондо деңиз экиге бөлүнүп, ортосу кургак болуп калды. Кудай кереметтүү түрдө деңизди ортосунан экиге бөлдү. Ошентип ысрайылдыктар кургак жер менен деңиздин аркы жээгине өтүп кетишти. Мисирликтер ысрайылдыктарды кууп жетпеш үчүн Кудай алардын ортосунда туңгуюкту жаратты. Ошентип фараон аларды көрө албай кууп жете алган жок. Ошентип таңга маал фараон алардын кургак жер менен өтүп бара жатканын көрүп, аларды ошол кургак жер менен артынан кубалай түштү. Ал эмне жөнүндө ойлонгонун мен билбейм, бирок ал алардын артынан сая түштү. Ошентип Исраил эли аркы жээкке жетип, ал эми фараон аскерлери менен деңиздин ортосуна жеткенде, Кудай Мусага кайрадан таягыңды деңизди көздөй сун. Ошондо деңиз аларды басып калат жана мындан ары силер мисирликтерди эч качан көрбөйсүңөр деди. Ошентип силердин Мисирдеги кулчулугуңар бир отоло жок болот. Жана силер эркин болосуңар. Жана бул окуя чындап эле Кудай айткандай болду. Кудай айткандай фараонду жана анын аскерлерин деңиз басып калды. Алардын бардыгы деңизге чөгүп өлүштү. Алардын өлүктөрүнүн кээ бирлерин ысрайылдыктар жээктен көрүштү. Ошондо алар Кудайды даңктап макташты. Ошентип алар биринчи жолу эркиндикке чыгышты. Бул алар үчүн таң калыштуу жана мүмкүн болбогон нерсе эле. Мына ушинтип алардын Ханаанды көздөй саякаты башталган.
Кудай аларды Ханаан жерине тез эле алып келип кое алмак жана алар бал менен сүт аккан ошол жерге тезинен жетүү жөнүндө кыялданышкан. Ал жерде аларды эң сонун жашоо күтүп турган эле. Бирок Кудайдын мүнөзү, анын жолдору башкача болгон. Кудайдын максаты адамдыкынан башкача. Ал үчүн максатка жетүүнүн жолу максаттын өзүнөн да маанилүү. Ошол максатка жетүүнүн жолун Исраил эли баштан кечириши керек эле. Максатка жетүү жолунда көп нерсе ачылышы керек болгон. Кудай билген нерсени анын жүрөгүндөгүнү адамдар билишкен эмес эле. Алар жолго чыкканына 3 күн болгондо эле Кудайга наалый башташкан. Алар эми бизге жегенге тамак жок, атүгүл ичкенге суу жок, наныбыз жок, эми кантип жашайбыз деп наалышып, Кудайдын кереметтерин жана анын кам көрүүсүн тез эле унутуп коюшкан. Алардын бара турган жолун жана убактысын алар өздөрү эмес, Кудай тандаган эле. Кудай аларга: "Күндүз булут мамы үстүңөрдөн жылганда силер да жыласыңар, ал токтогондо силер да токтойсуңар" деген. Ал эми түнкүсүн от мамы аркылуу мен силерге жол көрсөтөм. Силерге эч кандай карта же компас кереги жок. Мен силерди жетектеп алып барам жана мен силерге качан басышыңар керек, качан эс алышыңар керектигин айтып турам деген. Мына ушул Кудайдын жетеги болгон. Эл чындап эле өзү эч нерсени ойлоп таппастан, Кудайдын айткандарына гана тил алышы керек болгон. Анткени Кудай өзү качан жана кайсы жерге алып барышы керектигин билген. Жана эл буга жөн гана ишениши керек эле. Бул сокур ишеним же Кудайга жаккан балалык ишеним. Эмнеге Кудайга ишенүү биз үчүн кыйын? Анткени биз аны жакшы билбегендиктен. Биз Кудай биз үчүн кам көрбөйт, ал бизди куткарбайт. Биз өзүбүз кам көрүшүбүз керек деп ойлойбуз. Жана Исраил дагы дайыма Кудайга наалыган. Жана Кудай аларды чыдамдуулук менен алып жүргөн. Ошентип Ханаанга бара жаткан жолдо Кудайдын маанилүү максаты үчүн Исраил эли токтошу керек болгон. Кудайдын алдында анын бул максаты Ханаанга баруудан дагы маанилүү болгон. Бул жер Муса койлорун кайтарып жүргөндө күйүп турган бадалды көргөн жердеги Хореб тоосу. Кудай ошондо ага: "Сени ушул сен турган жерге Исраил элин менен кошо алып келем" деген эле. Ошол кезде Муса кадимки 4 буттуу койлор менен эле. Ошондо Кудай Мусага: "Мен сени кайра ушул жерге көптөгөн койлор менен алып келем. Бирок бул жолу алар 4 буттуу эмес, 2 буттуу койлор болот" деген. Башкача айтканда Муса Исраил үчүн койчу сыяктуу болмок эле. Жана Муса үчүн 4 буттуу койлорго караганда алар менен алдаганча кыйыныраак болот. Ошентип Муса Исраил менен Хореб тоосунда же Синай тоосунда бирге болгон күн да келип жетти. Кудай аларга: "Станыңар менен ушул жерге жайланышкыла, анткени мен силерге келем" деген. Ошол мезгилде Исраил эли Кудайдын үнүн али тааный элек эле. Алар али Кудай жөнүндө көп нерсени билишкен эмес. Ошондо Кудай Мусага: "Исраил 3 күн бою тазаланып ыйыкталышсын. Ошондон кийин мен аларга ачылам" деген. Ошентип күн күркүрөп, чагылган чартылдап, тоо солкулдаган күн келди. Ошондо элди абдан чоң коркунуч басты. Муса болсо Исраилди Кудай менен жолугушууга алып жөнөдү. Кудай болсо аларга: "Өлүп калбашыңар үчүн тоого жакын жолобогула" деди. Анткени Кудай бул тоонун үстүнө от болуп келди. Ошондуктан тоо абдан титиреп, андан түтүндөр чыкты. Ушунун бардыгын көрүп турган эл абдан титиреп коркушту. Ошондо Кудай түтүндүн ичинен Исраилга түшүнүктүү жана жөнөкөй тил менен сүйлөй баштады. Ал: "Исраил, мен сенин Кудайыңмын" деди. Качан Исраил Кудайдын ушул үнүн укканда, алар абдан коркушуп, "Биз өлүп калабыз" деп ойлошту. Исраил эли ал жерден качып жөнөшүп, Мусага: "Муса, Кудай сени менен сүйлөшсүн. Ал эми сен бизге анын сөздөрүн жеткирип тур" дешти деп жазылган. Анткени алар Кудайдын үнүнөн абдан коркушуп, өлүп калабыз деп ойлошту. Ошондо Кудай Мусага: "Макул, ушундай болсун" деди.
Ошондон кийин ысрайылдыктар Мусага: Кудай сага эмнени айтса, ошонун баарын биз аткарабыз дешти. Биз өлүп калбашыбыз үчүн ал биз менен сүйлөшпөсүн, сени менен сүйлөшсүн. Ал эми сен бизге анын сөздөрүн жеткирип турасың дешти. Ошентип Кудай алардын ушул айтканына макул болуп, Мусага: Муса, Ысрайыл эли тынчтансын. Ал эми сен тоого чык, мен сени менен сүйлөшөм. Ал эми эл ылдый жакта болсун деди. Ошентип бир нече убакыттан кийин Муса тоого чыккан жана ал жерден 40 күн 40 түн Кудай Муса менен сүйлөшкөн. Акырында Кудай ал жерден Мусага осуяттарды, тактап айтканда мыйзамды берген. Ушул жерден биз Ысрайыл элинин тарыхындагы, деги эле адамзаттын тарыхындагы эң маанилүү окуяга келип жеттик. Бул жерден Кудай адамдарга өзүнүн мыйзамын, өзүнүн талаптарын, өзүнүн масштабтарын берген. Кудай тоодо Мусага мыйзамдын негизи болгон 10 осуятты берген. 10 осуят мыйзамдын эң негизги бөлүктөрү болгон. Кудай аларды өз колу менен таш лоокторго жазган эле. Ошондон кийин Кудай Мусага: тоодон түшүп элиңе бар, анткени Ысрайыл менден баш тартып, бузулуп, алтындан музоонун бурканын куюп, өзүнө Кудай жасап, ага табына баштады. Ошондуктан тезинен аларга бар деди. Муса тоодон төмөн түшүп, элдин бийлеп, майрамдап жатканын көргөн көзүнө ишене алган жок. Ал эми элдин ортосунда алтындан куюлган музоо турган эле. Эл аны тегерете бийлеп: Ысрайыл, мына сенин Кудайың ушул деп майрамдап жатышкан эле. Муса бул көрүнүштү көргөндө бир чети абдан таң калып, бир чети абдан ачуусу келип, колдорундагы таш лоокторду ыргытып жибергенде алар талкаланып калды. Муса болсо Арунга: бул эмне кылганың деди. Арун болсо ага: бул элдин моюн сунбас эл экенин өзүң билесиң. Алар мага: бизди Мисирден алып чыккан Муса менен эмне болгонун билбейбиз. Ошондуктан сен бизге Кудай жасап бер дешти. Ошентип мен аларга жол бердим деди. Анткени мисирликтер алтында музоо куюп, аны Кудай кылып табынышкан эле. Ысрайылдыктар бурканга табынууну ошол жактан көрүшкөн болчу. Ошондуктан алар: бул чөлдө биз эмне кылмак элек? Өзүбүзгө алтындан музоону Кудай кылып жасап, кайрадан Мисирге баралы дешкен. Мына ушинтип эл ушундай чоң күнөөгө баткан. Мунун натыйжасында Кудай алардын бардыгын кырып жок кылууну чечет. Ошондо Муса Кудайдын алдына жүз төмөндөп чыгылып: о Кудайым, Ыбрайымга, Ыскакка жана Жакыпка берген убадаңды эстей көр. Аларды жер бетинен кырып жок кыла көрбө деп эл үчүн Кудайдын алдында арачылык кылып сыйынган. Ошондо Кудай аларга ырайым кылып, аларды кырган жок. Бирок бул чоң күнөө үчүн алардын арасынан бир нече миң адам өлгөн. Муса болсо жанагы алтындан жасалган музоону отко өрттөп жиберген. Ал эми бул чоң жазаны көргөн эл күнөөсүн түшүнүп, Кудайга моюнсуна баштаган. Ошондо Муса элге кайрылып: Кудай силердин күнөөңөр үчүн, чөлдө силерди өлтүрүп жок кылып койбош үчүн мен кайрадан тоого чыгып, силер үчүн Кудай силерге ырайым кылып силердин күнөөлөрүңөрдү кечирсин деп кайрадан сыйынганы барам дейт. Ошентип элди абдан чоң коркунуч басты. Алар Мусанын алдында титиреп турушту жана дагы 40 күн бою Мусаны күтүштү. Ошентип Кудай Мусага: сен таш лоокторду сындырып салгандыктан кайрадан 2 таш лоокту жылмалап алып кел дейт. Бул жолу таш лоокторду Муса жасаган жана Кудайдын алдына алып келген. Ошондо Кудай ал 2 таш лоокко 10 осуятты жазып берген. Ошондон кийин Муса 2 таш лоокко жазылган Кудайдын 10 осуятын алып элге келген. Мен бул 10 осуят, 10 бөлүк жөнүндө кыскача токтоло кетейин. Бул Кудайдын мыйзамы. Кудай бул мыйзамды эмне үчүн, кандай максат менен берген? Кудай мыйзамды адамдарга өзүнүн талаптарын, өзүнүн масштабтарын эскертип туруш үчүн берген. Өзүнүн ыйыктыгын, өзүнүн толук жеткилеңдигин эскертип туруш үчүн берген.
Бул деген төмөнкү мисалга окшош. Мен өзүмдүн салмагым 50 килограмм деп ойлочумун. Бирок качан мага таразаны бергенде, мен анын үстүнө турганымда 50 килограмм эмес, а 100 килограмм экенимди мен өз көзүм менен көрдүм. Ошондо гана мен өз салмагым жөнүндөгү буга чейинки менин түшүнүгүм такыр туура эмес экендигин түшүндүм. Мен өзүмдү масштаб менен салыштырып көрүп, мен чындап эле ким экенимди, менин салмагым чындап эле канча экендигин түшүндүм. Ошондой эле мен колумдагы досканы 1 метр деп ойлойм. Бирок качан мен аны метр менен ченегенде, ал 60 же 80 сантиметр болуп чыгат. Ушундай ченемди, ушундай масштабты колдонуу аркылуу гана менин буга чейинки түшүнүгүм такыр туура эмес болгондугун мен мойнума алам. Анткени менин түшүнүгүм туура эмес болгондугун масштаб далилдеди. Жана дагы бир мисал келтирейин. Мен бул тамды түз деп ойлойм. Мен бул тамды түз деп ойлогондуктан андан ары кура берем. Бирок качан гана ченегишти койгондо, уровенди койгондо, ал түз же түз эмес экенин көрсөтөт. Эгерде ал түз эмес болсо, аны андан ары кура берсе, ал кулап калат. Мен курулушту токтотуп, тамды толук бузуп, аны уровень менен, ченегич менен түздөп ченеп, анан кайрадан башынан баштап курам. Карасаңыздар, масштаб менин оюм, менин түшүнүгүм туура экендигин бекемдейт. Ошол сыяктуу эле Кудай мыйзамды адамга, ал абдан чынчыл адам болобу же абдан динчил адам болобу, ал өзүн Кудайдын масштабтары менен текшерип, Кудайдын масштабтарын аткара албастыгын түшүнүш үчүн берилген. Бул осуяттар абдан жеткилең болгондуктан, эгерде адамдар аны аткара алышса, анда алар эч күнөөсүз болушмак. Жана адамдар ушул күнгө чейин мыйзамды аткаруу менен, арабча шарияттарды аткаруу менен Кудайга жага алабыз деп ойлошот. Бирок мыйзам болобу же шарият болобу, алар биздин абалыбызды ченеш үчүн берилген. Алар биз өзүбүздү чындык менен салыштырып ченеш үчүн берилген. Жана биз өзүбүздүкү чындык деп ойлобостон, чындыкка ылайыкташып, чындыкты кабыл алып, жана өзүбүздүн ордубуз кайда экендигин түшүнүшүбүз үчүн берилген. Мен бир мисал келтире кетейин. Бир кезде биз нарында жашачубуз. Жана биздин үйгө жакын жерде жер жемиш саткан дүкөн бар эле. Ал дүкөнгө чоң машина менен картошка алып келишчү. Жана эл каптарын алып келип, кышка камдап алыш үчүн картошка алышчу. Жана мен дагы ошол картошкадан кышка камдап алыш үчүн алчумун. Бирок мен бул сатуучулардын бир куулугун билчүмүн. Алар чоң таразанын бир нерсесин бурап коюп, 3-4, кээде андан көп килограммды алдашчу. Анткени жанагы каптар 50-60 килограммдык чоң каптар болгондуктан 2-3 килограмм байкалбай деле калчу. Эгерде сиз 50 килограмм картошка алсаңыз, алар таразадан 54-55 деп көрсөтүп сатышчу. Мына ушинтип алар туура эмес тараза жана туура эмес бизнес кылып, элди алдап байышчу. Мен алардын бул амалын билгендиктен, менин үйүмдө спортсмендер машыккан 36 килограммдык тараза ташы, гиря бар эле. Мен бул тараза ташты жана каптарды арабага салып, ал жерге жөнөчүмүн. Каптарды картошкага толтурганымдан кийин, аларды таразага коердун алдында жанагы тараза ташымды таразанын үстүнө койчумун. Ошондо мен аларга, мына менин тараза ташым 36 килограмм. Силер болсо таразаны бурап койгонсуңар, кайра тезинен ордуна койгула дечүмүн. Эгер андай кылбасаңар, мен жетекчини чакырам дагы, ал силерди жумуштан айдап жиберет дедим. Алар абдан коркушуп, менин тараза ташымдын салмагындай 36 килограмм кылып таразаны тез эле оңдоп коюшчу. Алардын эч кимиси мени менен талашып тартышпастан, күнөөлөрүн сезишип, кечирип коюңуз, тараза туура эмес туруп калыптыр деп шылтоолорду айтышчу. Мен болсо аларга тезинен таразаны оңдогула дечүмүн. Качан гана алар таразаны оңдошкондон кийин, мен каптагы картошкаларды таразанын үстүнө койчумун.
Кийинчерээк алар мени алыстан көргөндө эле немис тараза ташы менен келе жатат деп таразаларын тез эле оңдоп коюшчу. Менде мындай кадыр бар кайдан бар эле? Кадыр барк немисте же менде эмес. Менин колумдагы тараза ташында, масштабта болгон. Бул кадыр баркка, бул масштабка эч ким каршы тура алган эмес. Масштабка, эрежеге каршы тура албайсың. Сатуучулар муну жакшы түшүнүшкөн. Жана алар ошол масштабты кабыл алуулары керек болгон. Кудайдын чындыгы, Кудайдын мыйзамы да так ушундай. Кудайдын мыйзамы, биз мыйзамды эмес, мыйзам бизди текшериш үчүн берилген. Кудай мыйзам аркылуу бизди текшерет. Тараза менин тараза ташымды эмес. Нак 36 килограмм болгон менин тараза ташым таразаны текшерет. Так ушул сыяктуу эле качандыр бир биз Кудайдын алдына келебиз жана Кудай ар бирибизди өзүнүн масштабтары менен текшерет. Ошондуктан азыртадан биз өз ишенимибизди Кудайдын масштабы менен текшергенибиз жакшы. Анткени кийин кеч болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз азыртадан Кудайдын масштабтарын изилдеп, андан кийин Кудайдын кандай чыгуу жолдору бар экенин көрүү абдан маанилүү. Кудай эч бир адамдын мыйзамды аткара албастыгын алдын ала билсе, анда мыйзамдын муктаждыгы эмнеде болгон? Адам мыйзамды аткара алам деп ойлошу мүмкүн. Ал эми Кудай адам мыйзамды аткара албастыгын адамдын көйгөйүн көрсөтүш үчүн жана андан чыгуу жолу бар экендигин көрсөтүш үчүн берген. Биз бул тууралуу кийинчерээк Кудай мыйзам жана аны аткаруу маселесин кантип чечкендигин карайбыз. и с его исполнением.